ачуусу келгенин билдирбей жаап калгандар дейт да. Адамдын жүрөгүнүн жакшы болгондугу ачуусу келгенде ачуусун билдирбей жаап калат деген сөз. Жана адамдардын күнөөлөрүн кечирип жибергендер дейт. Кээ бир адамдар ачуусу келген ачуусун билдирбейт да, ачуусу келди. Бирок адашып кылып алды, каталык кылып алды, пендечилик кылып алды деп туруп, биз ачуубузду келтиребиз, бирок урушпай коюш. Жок, ачуусун келтиргенин билдирбей, ачуусун жутуп алгандар деген сөз ошол көкөрөк таза болгондон кабар берет. Ошондой эле адамдардын күнөөсүн кечирип жибергендер деп айтат. Ошол Кур'ан-ы Карим ошентип мактайт, урматтуу бир тууганым. Андан кийинки маселеде ошол эле Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инна сам'a вал басара вал фуада куллу улаика кана анху мас'ула." Адамдын кулагы, адамдын көзү, адамдын жүрөгү ушулардын баардыгы кыяматта суралат дейт да. Көзүңөр менен эмнени көрдүңөр, кулак менен эмнени уктуңар, жана жүрөгүңөргө эмнени сактап жүрдүңөр, ошолордун баардыгы силерден сөзсүз түрдө суралат дейт. Ошон үчүн жүрөк алып аткан пикирлер, ойлор, пландардын баардыгы бул жөн эле план эмес, кыяматта суралат, урматтуу бир туугандарым. Пайгамбар алейхиссалам сөзү бар: "Ниятул му'мини хайру мин амалихи." Момун адамдын ниети анын кылган амалынан жакшыраак деп. Бир мисал үчүн биз жакшылык иш кылабыз дейбиз. Колдон иш кылдык, бир күндө 10 адамга жардам берет дейли да. Биздин эми физический мүмкүнчүлүк ошого жетет, болду 10 адамга. Отун чыгарып бердик, көмүрүн салып бердик, малын кайтарып бердик, башка кылды 100 адамга. Ниет менен андан көбүрөөктү кыла алабыз да. Бир күндө ниет менен 1000 адамга жардам берип коюшун да, колубуздан келбейт, бирок ниети менен депчи. Демек ниет оңдол, ниет жүрөктө. Ошон үчүн адамдын дейт, момундун кылган ниети анын кылган амалынан жакшыраак деп айтат. Ошон үчүн ниет менен көп жакшы нерсе ниет кыла бере турган болсо, Кудай таалам ошого бир күн болбосо бир күн сөзсүз түрдө, урматтуу бир туугандарым, жеткирет.